Өлкө башчынын жарлыгы улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик, уңгу жол идеологиясынын негизинде улуттук каада салттарды, унутулуп бараткан баалуулуктарды кайра жандандыруу максатында Жолдош Жунушев атындагы номер 12 балабакчада райондук семинар өткөрүлдү. Бул жерде биздин кичинекей бөбөктөрүбүз унутта бараткан оюн зоокторду, унутта бараткан каада салттарды көрсөтүп беришти. Бул балабакчанын ачылганына 1 жылга толо элек, 1 жылга толбосо да өзүлөрүнүн ийгиликтерин көрсөтө алышты. Бизде Тоң району боюнча жалпысынан 14 балабакча бар. Жакында дагы 1 балабакча ачылуунун алдында турат. Бул балабакчаларда 1728 бала тарбияланат, 103 тарбиячы эмгектенет. Аталган балабакча 2024 жылдын күз айларында өз ишин баштап, учурда 2 тайпада биригип 50 бала тарбияланып келет. Семинар балабакчанын мугалимдери жана ата-энелер тарабынан райондук деңгээлде уюштурулган. Семинарыбыздын негизги максаты ушу балдарга улуттук нарктуулукту кеңири жайылтуу жана кеңири таратуу болуп саналат. Баланын бир канаты мугалим, бир канаты ата-эне дегендей, ушу семинарыбызды ата-энелердин алкагында ата-энелер менен чогуу биргеликте өтүп жатабыз. Семинарыбыз жакшы маанайда өтүлүп жатат. Иш-чаранын жүрүшүндө мугалимдер менен ата-энелер тарабынан кыргыздын улуттук каада салттары, оюндары көрсөтүлүп, тамак аштары даярдалып, келген конокторго жана бөбөктөргө тартууланды. Өнүп өсүп аткан балдарыбыз да ушул жерден тарбиялап, мектепке чейинки окууларды окуп, үйрөнүшүп, жакшы нерселердин баары болуп жатат. Ушуга биздин айылдын тургундарыбыз аябай сүйүнүү менен кабыл алып жатабыз. Белгилей кетсек, президенттин жарлыгынын негизинде бул өңдүү иш-чаралар жер-жерлерде, мектеп, балабакча, окуу жайларда белгиленип келүүдө. Өзүбүздүн улуттук каада салтыбызды улам кийинки муунга өткөрүүдө алгылыктуу иштер аткарылууда. Ийгилик Талгат уулу Данияр Акунов, Мадина Абакирова, Ысык көл жаңылыктары, Тоң районунан.